дагы Хамишиддияны Хамишиддия. өттүк, туурабы? Нажашты өттүк, Музаядан өттүк. Мунак Касан өттүк. Мунакаса. Негизи биз кече баягы телефон өчүп калып турган. Ошого мунакаса кирбей калыптыр, тендерчи. Тендер деген түшүнүк бул Музаядан эле акция да. Музаяда эң кымбат бага сатылса, тендерде болсо бул өзүнчө бир процесс. Мисалы үчүн мен эме курам да, не деп коеюн. Мисалы үчүн мен больница курушум керек болуп атат. Тендер жарыялайм. Ким бизге мен каалагандай больницаны куруп берет? Сунушуңарды айткыла дейм да. Анан ошол жерде компаниялар өздөрүнүн сунуштарын айтат. Биз мынчага куруп беребиз, мынча айда бүтүрүп беребиз депчи. Бирөөсү мисалы үчүн бир сумманы айтат, экинчиси башка сумманы айтат. Баягы ушул айдын ичинде бүтүрүп берем, мынчага бүтүрүп берем деп айтканда мен ошо сунуштардын эң баягы кайсынысы мага ауфар болсо, кимиси мага эң минимальный баа менен бүтүрүп бере турган болсо, мен ошону тандайм, тендердечи. Эми тендер дегенде тендер болгон бул процесс. Бирок биз ушул тендерде баягы эң чыккандарды биз бабы саламга алып келебизби, истенстага алып келебизби, же болбосо ижарага алып келебизби? Бул ошолордун бирөөсүгө байланат сөзсүз, Бул жөн эле тендер бул процесс. Кандай эле эме процесс болгондой эле. Музаядачы, аукцион процесс болгондой эле ошол сооданы жүргүзгөнгө бир иш да, амалият. Түшүнүктүү? Тендер дагы ошондой. Ал жерде болгону кайсыл жагынан караганда эме болот? Арам жактары кандай? Тендерди утуп чыгыш үчүн ришва, баягы акча берет го. Пара берүү. Ушул жактары арам болот. Анан эки адам мисалы үчүн мамлекеттик кызматтагылар өзгөчө. Кандай долбоор болбосун тендер менен өткөрөт да. Тендер менен өткөргөндө алдын ала келишип алган болсо, компаниялар мененчи, жолду куруп бересиң. Мисалы үчүн 1 миллионго келишебиз. Болгону бул 800 миңге бүтөт. Мага 100 миңди бересиң, өзүңө 100 миң калат деген бир келишимдер болсо, ушулар арам болот. Ушул арам. Тендердин өзү арам эмес, бирок ичиге ошондой бир динибиз тоскон шарттар аралашып кетсе. Ошол. Негизи тендер боюнча эме кече өттүк. Болгону мына видеого сакталбай калыптыр. Бүгүн 22 бетке келдимби? 22 экен. Демек, биз эми шарттарга келебиз. Билесиңерби, шуруту сихха ва шуруту инекот деген шарттар барбы? Ошондой шарттарга келебиз. Окуйбер. Эме кылып кетсек болот экен, ака? Кантип? Түшүнүш бар да. Мына ар бир бапты окута алышабыз, мисалы үчүнчү. Заманга талабына жараша да. Буларды бапка салыпчы. Бапка? Мисалы, бабы салам алып чөт, бул мисалы үчүн мурабак алып чөт, бул мынага алып чөт депчи. Жок, ошондой кылсак болот. Азыр биз эми баягы ошондой силерге айтып койдум да, бул тендер дегенде, же болбосо музаяда дегенде өзгөчө бир түшүнө албагыла. Болгону бул жөн эле бир иш чараны өткөрүү. Бирок ошонун ичидеги келишим каралат. Мына келишим бабы саламбы, же болбосо истиснабы, же болбосо ижарабы, кайсыга түшөт? Ал жерде эме болуш керек да, баягы келишимдин өзүгө карайбыз да, актка карайбыз. Бизде мындай бир түшүнүк болсун, кандай гана сооданын түрү болбосун, бүгүнкү заманда ошол түрлөр сөзсүз түрдө баптардан бир бапка барып такалат. Сөзсүз түрдө болуш керек. Кайсыл бир маселеге тахриж кыласың. Мындай жок маселени айтпайсың. Түшүнүктүүбү? Ал негизи колдон келишинче эме кылабыз. Бир маселени айтып атканда, бул мына маселеге тиешелүү, бул буга тиешелүү деп айтып өтөбүз иншалла. Анан негизи мына эме кылгыла. Эркин, өзүңөрдү эркин сезип, кайсыл жерде суроолор болсо, сөз суроолорду бергиле. Мисалы үчүн кече сен арбунду айттың го, арбун демек арам экен. Бирок арам болгон шарты кандай десек, бул жерде мынабы сооданы жүргүзсөм адал. Эгер сооданы жүргүзбөй калсам, акча сенде калып кетет дедик. Демек ушуну арбун деп түшүнөт экенбиз. Бул соода толук болгондон кийин дедик да. Соода боло элек, убада берилгенде бул хамишиддия деп айттык, Хамишиддия бул адал дедик. Арбун арам дедик. Бирок сен айттың, эгерде сооданы жүргүзбөй, сооданы буза турган болсом, акчаны кайтарып бересиң десек дагы аны дагы арбун деп көрөбүзбү, же арбун деп көрөбүз деп суроо бердим. Мен ошондо ойлонуп калдым. Действительно, ушул ишти биз кантип карайбыз? Себеби бизде яду доман, яду амана деген нерсе бар да. Ал колдо кармаган акча яду доман, яду амана деген эме маселелер. Анан ойлонуп бүгүн эме кылдым, эртең менен. Мисалы мындай карасам, бул да арбундагы колдогу өзүнчө залог экен. Бизде залогдор кандай бар десе, бизде рохун деген нерсе бар го.
Сен айтканың рохун болот да. Эгерде кайтарып бере турган болсо, бул рохунга түшөт, кайтарып бербей турган болсо, арбунга түшөт. Түшүнүктүү? Истилахтар. Мисалы үчүн ошондой бир суроолор болсо, адам ойлонот да. Демек, кайсыл мынабу болуп аткан сооданын түрүнү, процессти кайсыл бапка байлайбыз дейсиң да. Сөзсүз түрдө бир бапка байланат. Анан азыр бир эмелер чыккан да. Ушунчалык мына сен Масариф Исламия окуйм деп атасың го. Масариф Исламияны окуш үчүн сөзсүз түрдө матн китептерди, классик китептерди бүтүрүшүң керек. Шарх китептерди, муатабар болгон китептерди устаздын алдында окуп бүтүрүшүң керек. Болбосо эртең ушул сыяктуу баягы муасир китептерди окуй бересиң, бирок сенде пышпайт. Муасир китептер баарынын мастары булагы берки китептерден алат да. Ошол китептерди окуй туруп, мына китептерди окуйсуң да, анан слишком макулдуу болуп кетесиң да. Слишком макулдуу болуп кетесиң. Ошого классик китептер сөзсүз окуш керек. Матн китептер, шарх китептер. Кандай дейсиң? Окуйсуңбу? Анан бизде азыркы мына мурабаха туурасында көп сөздөр болуп атат го. Мурабаханын жаңы түрү, эми банковый система дегенчи. Бул кандай гана система болбосун, банковый система болобу, же болбосо андан башка система болобу, баары бир адам менен адам болгон мамиле негизичи. Бул азыркы банковый системалар туура баягы биз илгерки мурабахадан айырмасы бар. Кээ бирки шарттар кошулуп кеткен, комбинация болгон да. Бияктан алынып эмелерчи, шарттары ар жактан алынып атып, өзүнчө комбинация болуп бир система түзүлүп чыгып калды да. Анан анын мындай шарттарыга карасаң эле, сага эски китептин өзү менен окуп дагы түшүнсөң болот да. Ага сөзсүз түрдө жаңы фатваларды, жаңы китептерди окуш шарт эмес. Сен эски китептердин негизинде аны түшүнө аласың. Демек, окуп кетип атып, мынабу айтылган шарты бул мынага тиешелүү экен, мынабу кошулганы бул буга тиешелүү экен деп эле кете бересиң. Болгону шарттар гана каралат. Эки адам ортосундагы шарттар гана каралган. Комбинация болуп кошулуп калган да. Так эски китептин өзүнөн эме кыласың. Өзүнөн окуп түшүнсөң болот да. Кана окуп Bismillahirrahmanirrahim. الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين. الشرط الأول من شروط جواز البيع العقل والتمييز. يشترط لصحة البيع أن يكون العاقدان عاقلين مميزين. Жакшы. Демек, бүгүнкү өтө турган сабагыбыз бул келишим түзүүчүлөрдүн абалыга карайбыз, биринчи. Ошого тиешелүү өкүмдөр. Мына жаш бала барып соода кылса, азыр менин телефонумду балам келип сатып берсе, эмне болот? Соода байланып калабы? Туурабы? Бирок менин балам 50 тыйын берип, магазинге жөнөтсөм, өзгө жаккан нерсени алса, аны менен соода байланып атат. Бирок менин телефонумду берсем, сен менен соода кылса, соодасы байланбайт. Мисалы, кой дейсиң да, соода кылба дейсиң, аны сооданы мисалы батыл деп көрөсүң. Ошол сыяктуу келишим түзүүчүлөрдүн өздөрүгө карайбыз да. Кимдер келишим түзүп атат? Кантип түзүп атат, Буларды негизи матн китептерде шурутул инекат деп айтылат. Шурутул инекат дегени соода байлана турган шарттар. Эгер ушул шарттар табылбаса, соода байланбайт, ал дегени соодан батыл дегени. Анда эки нерсеге карайбыз. Адамга карайбыз, келишим түзүп аткан адамдарга карайбыз, анан келишим түзүп аткан нерсеге, буюмга карайбыз. Эгерде келишим түзүлүп аткан буюм, бул хамыр, хинзир, маал эмес нерсе болгон болсо, бул батыл болот. Адамдарга карап көрөбүз, Адамдар мисалы жаш бала, соби, акылы жетпеген мажнундар соода кылып аткан болсо, же болсо сакрон бар го, мас. Алардын абалыга карап көрөбүз, канчалык мас. Бул мажнун өкүмүн алып кала тургандай деңгээлде масбы, акылы кетип калып иштебей тургандай. Же болсо акылы билеби. Алардын абалыга карап көрөбүз. Же батыл деп айтасың, же болсо сахих деп айтасың. Түшүнүктүү? Демек, шурутул инекатта негизи эки нерсе каралат. Набиге карайбыз, анан адамдардын өзүгө, мутаакидайндерге карайбыз. Андан башкалары баары шуруту сихха деп келет да. Шуруту сихха ал бөлөк. Байфасит болбош керек дегендейчи, башка шарттар айтылбаш керек деген. Демек, шурутул жаваз деп айтат, бул жерде жайыз болгон. Биринчи акыл болуш керек. Акыл болуш дегенде жинди болбош керек, Анан алар темиз болуш керек. Темиз дегени эмне десе, бул мындай.
annal bay sodachi bul ne qiladi desa jalib. Je bo'lsa bay bul salib bo'ladi, satuv bul beruv bo'ladi. Va shiro jalib olasың. Sen misol bunday yosh bolalardagi hozir misol balamni magazinga jo'natsam bilet ақшаны berish kerak. Ordaga mene bir narsani alış kerak deydi-da. Ya'ni satuv bir narsani berasың, алу болса аласың деген нәрсені түшінеді. Ошоны не дейбиз? Тамйиз дейбиз, Аннал бай не екен? Сода бұл салип болса, ва широ жариб. Bir нәрсені алып келесің. Ошоны айырмасын билген адамды мумайяз деп айтабыз. Бир эме берилген эмес да. Жаш берилген эмес. 12 жаштын өйдөсүгө сода кылгыла, же 15 жаштын өйдөсүгө сода кылгыла деген эмес. Мисалы кээ-бирки 6-7 жашар деле билет. Демек сатуу деген bir нәрсени бересің, алуу деген бирдемкени аласың деген түшүнөт да. Туурабы? Демек тамйиз бар да андачы. Же 10 жашар, кээ-биркилер 10 жаштагы болот, кээ-биркилер мисалы 7-8 жашта, кээ-биркилер 15 жашта. Белгилүү бир мынау убакыт деген нерсе жок. Ошол жаштан ошол жашка чейин бул исимли тамйиз деп айтылбайт да. Ар кимге ар кандай эме берилет. Демек окудуң. Коётой. Юштар лиссахат ва якуна ал-акидан акилан мумайизайн. Айттык, демек акыл болуш керек, ана мумайиз болуш керек. Мумайиз дегенди айтып бердим, ал билиш керек, сатканың бул сенден чыгат, алганың сага келет деген нерсени. لا ينعقد البيع المجنون أو الصبي غير المميز أصلا. Демек, majnun болсо, majnунун содасы байланабы десе байланбайт. Неге десе, анткени акыл деген шарт жок. Собийче жаш бала кандай десе гойру мумайяз. Бул сода сатуу не экен? Сенден чыгат. Алуу болсо сага келет деген нерсени билбесе, гойру мумайяз. Жаш бала бирок ошол нерсе акылы жетпесе, түшүнбөсө, демек ал адамдын содасы дагы эмне? Батыл деген сөз. Сода байланбайт деген сөз, Акыл жетип турсачы? Түшүнбөдүм. Акылы жетип турса. Акылы жетип турса, мындай сатуу деген демек бул мумайяз да, мумайяздын өкүмүнө алат. Гойру мумайяз болсо, мисалы жаш бала азыр 3-4 жашар бала билбеши мүмкүн да. Туурабы? Сенин буюң экен деле билбеши мүмкүн. Бирок 5-6 жашар бала билет уже. Бизде базарда билесизби? Мисалы үчүн бир буюм болгон болсо, бирөө мас болгон болсо, буюмду апарып сатып берет. Мисалы үчүнчү. Базарга апарат дагы, мисалы үчүн ошо буюмду сатып берет, мисалы. Телефон болсо, телефон сатып берет. Же болбосо үйүндө эмне болгон болсо, ошону апарып сатып берет. Мас абалындагы? Мас абалында. Бирок ошону со болгондо албайт эде, туурабы? Со болгондо сатпайт эде. Со болгондо сатпайт эле. Мас болду, мастыгыдан сатып берет. Эми ошол наркы адамга адал болобу, арам болобу? Негизи мастык дегенде бул каралат. Акылы действительно мындай такыр кетип калган болсо, жер менен асманды, аял менен эркекти ажырата албай тургандай болсо, анык батыл болот. Majnun немесин үчүн болот да, бирок ол ичиш үчүн сатат да. Ал уже бир түшүнүк бар деген да, ичиш үчүн акча керек. Ошончолук деңгээлде бар деген да. Негизи мажбур болуп деген ошо ичкенгечи. Содасы болгон бирок. Содасы негизи байланыш байлана берет. Содасы байлана берет, бирок мусулмандын ахлагына туура келбеген иш, негизи содан пайдаланып калайын дегенчи. Мусулманга мындай жиркеничтүү иш да. Казыга алып барсаң эмне дейт? Содан байлана берет дейт. Бирок элдер эмне кыласың? Мындай мас адамдан, мындай адамдардан сода байлансаң тососуң, кой мындай сода кылба депчи. Сен эптеп будан арзан алып алып, сен пайдаланайын деп атасың. Эгер өтө эле арзан алып алган болсо, огумнул фахиш болуп кеткен болсо, анда кайра эсиге келгенде эме кылат? Базардын баасында алган болсоңчу? Анда жүрө берет. Дорор жок болсо жүрө берет. بيع الصبي المميز موقوف على إذن وليه سواء كان إذنا سابق على العقد أم لاحق خاصا كان أو عاما ويقتصر الإذن على النوع الذي أذن فيه الولي ولا يتعدى إلى نوع الذي لم يأذن فيه الولي. Жакшы. Демек, соби мумайяз, менин балам, жаш балаларда эми, сода кылган болсо, анда валисинин, анын валилери бар го, мисалы атасы, чоң атасы, аны караган, жоопкерчиликтүү адамдардын уруксатына токтоп турат содасы. Айырмасы жок. Мурда ошол келишимге уруксат берсин, же болбосо кийин уруксат берсин. Түшүнүктүү? Сода кылгандан кийин уруксат берсин, же болбосо андан алдын уруксат берип койгон болсун, айырмасы жок.
теги мавкуф болуп турат дейт. Мейли бул хос болсун же болбосо аам болсун. Хос дегени кандай? Мен сага мына 5 динардан ашык соода кылбайсың. Балама мисалы 1 динар берем, андан ашык акча берем. 1 динарлык эмне алсаң ала бер. Мисалы хос да. Бирок ал менин башка нерсемди үйүнө сатканы же болбосо башка буюм сатканга уруксат жок да. Аам эмес да. Хос бир нерсе чектеп койдум. Майли мына ушундай магазинге ушуга соода кылсаң болот. Чектеп койсоң болот, а? Негизи сөзсүз түрдө эмеге муктаждык бар дейт, а? Валийге муктаждык бар. Мына жерде негизи китепте айтыптыр мындай. Дайыма мавкуф болуп турабы? Мурда уруксат берсе дагы акыткача ошондо деле мавкуф болуп турабы? Негизи китепте ошентип келиптир, а? Эми мурда уруксат бербесе, анда мавкуф болуп турат да, мисалчы, мавкуф болот анын уруксатыначы. Бирок мына китепте менин билишим боюнча ошондой негизи. Бир китеп карап койгула. Эгерде мисалы үчүн мен балама азыр элестет, азыр балама уруксат бердим да барып ала бер депчи. 1 динар бердим, башка бердим. Мурда эле уруксат берип койгонмун да. Эми ошол соода байланбай калабы? Мен мурда эле мейли ушундай иш кыла берсин десем, менин уруксатыма дагы деле муктаж болуп турабы? Мисалчы, Кулду деле мисалы үчүн неме кылат го, келет го ибаратындачы. кул Уруксат берип койгон болсо анда ал ишти кыла берет. Соби деле ошого кылыш керек эле. Негизи соби деле менин билишим боюнча ошондой, ооба. Мына ибаранда келиптир, мавкуф болуп турат, изинеге дейт, а? Айырмасы жок. Мурда ошол акытка уруксат берсе дагы, же болбосо кийин азыр уруксат берсе дагы дайыма андан уруксат сурашың керек экен да. Ошондой түшүнүк келет. Мен ошондой түшүнүп атам мына жерден. Мейли бул уруксат бергендин хос болсун, аам болсун айырмасы жок дейт, а? Бул тажрыйбасы болбогон себептен анан дорору келип чыгаткан себептен неме кылып атат дейм, а? Негизи мындай. Ошол себептен. Эгерде дорор маселеси бөлөк. Дорор маселесиде эме болот. Сен айткандай, ооба, валилердин эмеси. Эгерде толук пайда болгон болсо, соода жүрүп кете берет деген эмелер келет. Ошондой сүрөттөр келет. Бирок мейли мына китеп боюнча демек дайыма эмне экен? Валинин уруксатына муктаж болуп турат экенбиз. Мына эртең мен мына эмеден окуп коеюн өзүчө. Бир шархын окуйм, ошону бир катар карап коебуз. Не максаттайт экен. Демек, анын уруксаты кайсыл түргө болгон болсо, ошого гана чектелет, андан өтүп кетпеш керек. Башкага, баягы уруксат бербеген нерсеге. Эми ошол боюнча дагы Шархул Кабирде Аламат мукни мал мугнини карап койсоң дагы жакшы болот экен, ошол боюнча айтыптыр, а? عدم اشتراك الإسلام والحرية لا يشترط لصحة البيع إسلام المتعاقدين ولا حريتهما ولا سلامة أعضائهما، ولكن لا يجوز لمسلم أن يبيع من غير مسلم المصاحف القرآنية إذا لم يؤمن منه إهانته. يؤمن منه إهانته. Кеттик. Демек, ошол сөзсүз түрдө мусулмандар болуш керекпи? Ислам шартпы? Сен азыр бир кафир менен соода кылсаң болбойбу? Азыр канча мисалы Кытай менен соода кылып атабыз. Ал мусулман деп айтпайбызбы? Демек, исламда болушу мутаакидейндердики шарт эмес. Исламда болушу. Ошондуктан айтат, ла иштарат ли сихатул бай ислам мутаакидейн. Сооданын дурус болуш үчүн бул мутаакидейндер исламда болуш керек деген шарт албайт. Анан экөө тең хур болуш керекпи? Кулдардын соодасы жайыз эмеспи? Хуррияттыктан шарт эмес, а? Анан сөзсүз түрдө вала саламату аъдаихима. Сөзсүз түрдө мисалы бир колу жок болсо, колу жоктор соода кыла албайбы? Же бирөө жок болсо, соода кыла албайбы? Сөзсүз түрдө толук дене мүчөсү бул салим болуш керекпи? Шарт эмес. Түшүнүктүү? Инвалид болсо дагы соода кыла берет. Көзү көр болсо дагы соода кыла берет. Кулагы болсо дагы, дудук болсо дагы соода кыла берет. Бул нерселер эч кандай шартталган эмес. Шарты жок. Бирок деген маселе бар. Мусулман адам, мусулман эмес адамга Куранды сатса болобу дегенде сатса болбойт деп айтылат. Шарты бар, а? Качан ушундай ишенич жок болсо, анын иханат бар. Наоборот, Куранды алып күйүз бериши мүмкүн, кордошу мүмкүн да. Ошого ишенич жок болсо, анда сатса болбойт. Эгерде сен ишенесиң, эмне? Балким ал Куранды окуп хидаятка келип калат. Куранды окуп балким бир исламды тааныш үчүн окуп атат.
Ал учурда сатсаң боло берет дейт. Себеби ал ихана кылыш үчүн эмес да. Түшүнүктүүбү? Ошол эле учурда мусулман эместерге мисалы Куран, тафсир, ошол диний китептерди сатса болбойт. Негизи эле диний китептерден сатса болбойт, башка элдерге мисалы үчүн мына Түркия менен эмелер яхуттардын канча дагы немеси бар экен да. Канча пайыз темелери Түркиядан яхуттарга барат экен, сатат экен соода тармагычы. Эми дүйнөлүк рынокто. Ошол нерселер болобу десе, негизи болбойт. Макрух негизи. Ушул соода макрух. Себеби бул темирден эмнени жасап атат десе, курал жарактарды жасап атат. Курал жарактардын өзүнү сатуу бул арам, даже соода жүрбөйт. Иана алал маасия да. Билесиң, бул курал жарак менен мусулманды өлтүрөт, мусулманга атат. Же болбосо ахли фитнага курал жарак сатуу болбойт. Кээде андай эмес, биз эми жакшы нерсени дагы экинчи адамга сатсаң болбойт. Мисалы үчүн бирөөнү билесиң, мындай мисал катары айттым да. Мисалы веб-камерада иштейт да. Сен телефонуңду сатсаң, ал веб-камерага иштетет. Жаман бузук видеолоргочу. Билип турасың ошого иштетишини. Эмне болот? Телефонуң жакшы, бирок сен билип туруп саткан болсоң, сатканың арам болот. Сен анын күнөөсүгө шериктеш болуп каласың. Билесиң, эме кылып койдуң, келишим түзүп койдуң арак завод менен. Сен бирок ага арак сатпай жатасың, ага жөн эле жүзүм сатасың да. Жүзүм адал негизи. Бирок билесиң, ал жүзүмдөн эмне кылат? Арак жасайт. Сен себепчи болосуңбу? Себепчи болосуң. Эгер билип туруп эме кылган болсоң, жасаган ишиң, кылган соодаң батыл болот. Билип туруп. Эми туура баягы Абу Ханифанын койлуна кире турган болсо, фе'л фаил мухтар деген эме бар. Сен экөөң ортоңорго эле карайсың, нар жагы дальше карабайсың деген эме бар. Сен буга эмне сатасың десе, жүзүм сатам. Жүзүм адал. Сен байлыксың, акылсың, акылсың. Мумайызсыңбы, мумайыз. Тигичи, тиги дагы ошондой. Шарттар аткарылып атабы? Акыттагы буюм негизи адалбы? Болду. Буга саттың болду. Дальше бул өзү билет. Кааласа бул элдерге таратып берип койсун, кааласа арак кылып сатсын, кааласа башка нерсе кылсын. Бул нар жагга киришпейбиз. Өзүнүн иши. Эмнеге колдоң? Андай фатвалар дагы бар. Бирок мындай фатваны берсең, көп нерсең андай эме болуп кете берет. Мындай иана алал маасия деген нерсе, күнөөгө шериктешүү, күнөөгө жаранышуу деген нерсени мындай четке сүрүп койгон болосуң да. Анда эме кылсаң дагы болот. Сен билесиң, мына кредит менен соода кылуучу. Тегин сата бер анда, через кредитчи. Сен банкка сатасың. Банк буга кредит менен берет. Сен банк менен соода кылганың адал. Банк буга кандай сатканы арам. Бирок сен себепчи болтасыңбы? Болтасың да. Ошол жерден иана алал маасия келип чыгат. Мына адамдын арам иш жасаганга эме жарандашы болуп калат. Мисалы азыр банкка акча коюшат го. Эме болчу, процент алышат дейм. Процент алса эле алып турат. Банкка акча коюп коет, мисалы, бир адам 10 миллион, 20 миллион. Депозит. Анда болуп калат. Үстүгө акча кошулсабы, пайыз? Жок, пайыз кошпойт, жөн эле банкка ташады. Ушунча акча. Жөн сактап турсун деген эмеде. Сактап турсун деген максатта койду. Банкка таштады. Кредит бере турган банкка таштады. Кредит бере турган банкка. Негизи таштабаган жакшы. Биринчиден таштабаган жакшы. Бирок такыр айла жок болсо, бул жакта исламий банк турат, бuyakta рибави банк турат. Сен ушул жерде рибавиге бергениң пулуңду уже эме да, болбойт, мындай бир макрух тахрими болуп калат андачы. Себеби сен акчаңды бул жөн эле сактап турбайт да. Акчаң иштетилет алардын колунда. Сен аны билесиң. Андан только арамга иштетет. Ошондуктан болбойт дейбиз. Мына жерде исламий банк турса, исламский бер, исламский мейли колдонсун. Сактаса сактай берсин. Бирок сен акчаңды эми исламский жок. Сен өзүңдүн акчаңды сактайын деп атасың. Сактайын десең, сен үйдө сакташтан коркуп атасың, башка болуп атат. Айла жоктун ичинен мынага сактатсаң болот анда. Аллах алам, мен бул маселени 4 жыл 5 жылдан бери көргөн элем. Ошентип караган элем да. Бирок мына китепте келет. Ушул маселе толугу менен келет. Бирок көпчүлүктө акчаны немеге коет да? Депозит. Акча пайда коймой сайын эч ким таштабайт азыр. Пайда түшөбү? Арам шулар. Исламий банкка таштачы. Исламский банкка ташса мурабаха келишимде таштайт да. Истисмар.
Эме кылат. Мурабаха келишим менен таштаса, модороба дейм. Модороба келишим менен таштаса болот. А так арам болот. الشرط الثاني تولي الاثنين في طرفي العقد. يجب لصحة البيع أن يكون طرفي العقد dedin mi? طرفي العقد. نعم. يجب لصحة البيع أن يكون البيع بين اثنين بإيجاب من واحد وقبول من الآخر، ولا يجوز أن يكون الواحد يتولى طرفي البيع، فإن وكله أحد ببيع متاعه لا يجوز له أن يشتريه لنفسه، وإن وكله بشراء شيء لا يجوز له أن يشتريه هو من نفسه، ولو باع من نفسه في الصورة الأولى أو اشترى في الصورة الثانية، فإن البيع موقوف على إجازة الموكل، فإن أجاز الموكل كان قبولا منه. Жакшы. Демек, дагы шарттарынан кандай десе, бул бир адам бир учурда бай дагы, муштари дагы боло албайт. Бир адам бай дагы, муштари дагы боло албайт. Себеби сооданын шарттарынан ушундай, бай бөлөк болуш керек, муштари бөлөк болуш керек. Бири-бириден эки адам болуш керек да. Ал кандай? Мисалы үчүн мен сага вакил кылып атам, мына китепти сатып келчи дедим да. Сатып келчи десем, сен буну базарга алып барып өзүңө сатып берсең болот да. Неге болбойт? Азыр меселерге мындай болгон бир сүрөттөрдөн айтып берейин, элестет. Мына китепти мен сага айттым да, мына китепти сатчы дедим да. Десем, сен базарга баргандан бир арапка сатып келдиң. Анан арап китептин айыбын көрүп алды. Караса китепте айып бар экен. Кийин мынада айып бар экен деп кимге келет арап? Сага келет же мага келеби? Сага келет. Себеби хукуктардын бардыгы сага байланат содада. Хукук дегени мындай, содада хукуктар. Буюмду сен алышың, же болбосо акчаны алышың, буюмду өткөрүшүң, бул сенин милдетиң да. Ушул хукук содадагы. Хукуктардын аны менен соттошуу да бул сенин милдетиң. Ал адам келсе, сен менен соттошсо, мына сен айтасың да, жо, мен бергенде жакшы эле деп атасың да. Ал араб айтты, жо, сен бергенде жаман эле деп экөөң соттошуп атасыңар. Сотко, казына алдыга соттошкон ким барат? Сен барасың, туурабы? Мен тиешем жок, себеби хукуктардын баары сага кайтат. Вакилдин өзүнө. Эми өзүң элестет. Өзүңө өзүң сатып бердиң. Өзүңө өзүң жакпай калды, китеп айыбын таап алдың. Сен ким менен эме кыласың? Соттошосуң. Өзүң менен кантип соттошосуң? Себеби хукуктар сага кайтат да. Кандай эле арап мага келип айтпагандай, келип сага соттошкондой, ошол эле учурда сен өзүң менен өзүң соттошуңа туура келет. Туурабы? Ошондуктан бир тараптан ошол жагынан карасак, экинчи тараптан тухмат бар мына содада. Элестет. Сен мына китепти сатып кел десем, сен барыңдан өзүңө сатып бердиң, өзүң сатып алдың. Сен кимдин пайдасын көбүрөөк карайсың? Менин пайдамды өзүңө көбүрөөк карайсың же өзүңдүкүнүбү? Сен бу китепти кымбатыраак сатасыңбы же арзаныраак аласыңбы? Тухмат бар да. Мен айтам да, бул жерде сен өзүң пайданы көрүп өзүңө сатыпсың да деп, же элестет. Ушундай китеп мага сатып алып кел десем, сен бардың дагы өзүңдөн алдың да, өзүң китебиңдичи. Муну алып келдим деп. Анан мен сен алып келсең, мен айтам да, айып чыгып калса, мен айтам, бардагын ошо кимден алсаң ошону менен соттош дейм да. Сен ким менен соттошосуң? Өзүң менен өзүң соттошосуң да. Мисалы. Себеби сооданы сен кылып атасың да. Хукуктардын баары сага кайтат. Бул ошол жагынан. Экинчи жагынан сен өзүңдүн китебиңди алганда сен кымбат аласыңбы? Өзүң китебиңди. Же арзан аласыңбы? Тухмат барбы? Тухмат бар. Ошол негизинде акытты эки адам вали болот. Эки адам ээ болот акыткачы. Бир адам эки тараптан ээ болбойт. Яны бир учурда бай дагы, муштари дагы болбойт. Түшүнөкпү? Бул батыл болот. Же болсо мавкуф болот деп айтайлы, Фасид болуп, мавкуф болот. Аля изни муаккилихи. Мына жерде азыр мен айткан сүрөттүн баарын айтып берип турам.
Bir qatorunda. Qo'tarib qo'yaymi? Nikahta da men aytib qo'yasizmi? Birovni vakil qilib tayinlagan bo'lsa, shunda aytadi, agarda qizni o'zini dag'i alib olsa bo'lib, bir ile özü menenle Aha. ошол vakil qilib topshiradi da qiz misol uchun sen meni uylandir deb turib topshirgan bo'lsa, vakil bo'ldi da muvakkil Aha, bo'ldi уже. aha. Muvakkil bo'ldi, muvakkil o'zini uylandirgan bo'lsa, Aha. ikki tarafni teng bu nima qabul qilib qo'yadi. Misol ijab qabulni o'zi ile жүргүзүп ketadi. Bu ошондо келген байда ijab qabul bunday nersaмен жүрбөйт депчи. Misal bu mындай да, түшүндүм. Бул мисал үчүн негизи хукуктарды карап көрөбүз биринчи. Хукук кимге кайтат? Содада хукук вакилге кайтат. Бирок никахта хукук кимге кайтат? Муаккилге кайтат. Хукуктар. Азыр мен элестет. Сен үйлөнүп атасың. Сен мени вакил кылдың. Улуу ака паланча кызды үйлөнөм, сиз вакил болуп бериң. Менин атымдан кабыл алып коюңуз дедим да. Мен бардым, вакил болдум, полный ушул хукуктарды, махыр маселелерин чечтик. Аны мен айттым, кыз айтты да, паланчага өзүм багыштадым дедим да. Аны мен айттым, паланча өз никесине кабыл алды деп, мен вакил катары сага байладым да. Анан алар махырды менден сурайт же сенден сурайбы? Sen сурайт. Сенден сурайт махарды. Се хукук кимге кайтат бул жерде? Муаккилге байланат да. Акыттын ушул жерде келишим дароо буга байланат да. Мына содадачы, буну азыр мынаны барып сатып кел десем, буну улуу ака айтты деп барып кайтса, улугун ким дейт да, туурабы? Экөө сода кылып атабыз го дейт да. Мисалы кээде аялыңдын буюмун сатсаң, жат энең буюмун сатсаң, бирөөгө, бул ата энемдики эле, мен жөн эле вакилмин дебейсиң да. Жөн эле өзүңдүкүдөй эле барып келишим түзүп сода кыла бересиң. Туурабы? Демек хукуктардын баардыгы сага кайтат. Анан туура эмеде вакилде кээде вакил өзү эки эмени эме кылып койсо болот. Бул жерде да боло турган сүрөттөр келет негизи. Бир эле вакил эки жактын ролун ойносо болот. Мисалы ата азыр төмөндө келет. Ата мисалы баласынын мүлкү бар экен да, баласы мура салыптыр. Анан ошол мурасыны кантсе да бул баланын мүлкү да, балага бөлүнгөн, ажыратылган мүлк. Анан өзүгө сатып алгысы келсе, баласы менен содалашпайт да. Болгону ушуну алдым дейт. Мындай айтканда, баламдын атынан алдым дейт да, акчасыны мисалы үчүн бөлүп коет да, мисалы. Же болбосо карыз калат, кийин чоңойгондо берем деп. Бирок өзү менен өзү жүрө берет сода кылганда. Түшүнүктүү? Кээ бирки сүрөттөрдө. Анан ошол эле учурда сен вакилди мындай эстеп атам. Мисалы үчүн бир адам кыздын негизи валиси экен да, мындайча айткандачы, кыздын валиси. Кыз эгерде балакатка, кыз болсун, бала болсун, кыздар жаш кезде балакатка жете элек болсо, валиси өзү эле үйлөп кое берет го. Туурабы? Мисалы ата, чоң атасы, например да, чоң атасы эки небересин үйлөп койсо боло берет да. Мынаны мынага никелерин байландым деп койсочу, нике байланып кала берет. Эгерде нике жүрө тургандар, конечно. Бир адам эле. Балагатка жеткен кыз башка эле бирөөнү вакил кылып шайлады. Шайлагандан кийин ал өзүнө үйлөндүрдү да, өзүнө депчи. Ошол себептен мен айттым да. Ошондо болсо да үйлөнөт, неме боло берет да, акча жүрүп кете берет да, ошондочу. Эки тарап тең өзү неме кылып калган болот, ошондо. Ошондой, мисалы үчүн бир кыз мени үйлөтүрүң десе. Сизге айтты мисалы. Мага айтты. Боюга үйлөп коерүң, эркек болсо болду деди да. Десе, мисалы мен өзүмө үйлөдүм десем, эке байланып кала берет. Боюга деп айтсачы. Демек, мынаны которойм же керек эмеспи? Мавкуфту бир которгон. Карагыла. Демек, сода жайыз болуш үчүн биз айттык, ижаб, кабул эки тараптан болуш керек дедик, эки адамдын ортосунда болот дедик. Демек, бир адам соданын эки тарабыга вали боло албайт, эчи чыга албайт, Бир эки тарабы дегенде түшүнүп атасыңарбы? Яни бай, муштари. Ошол жака ээ боло албайт. Карагыла. Fa in wakkalahu ahadun bi bay mata'ihi. Бирөөнү эмне кылып атат? Вакил кылып атат. Менин буюмду сатып келчи деп. La yajuzu lahu lil wakil. Adama жайыз эмес, яштария ли нафси өзүнө сатып алуу жайыз эмес. Wa in wakkalahu bi shira'i shay'in jawsa
Vakil kılıp atat, bir nerse maga satıp alıp gelip ber dese, la yejuzu la yeşteriyahu huwa min nefsihi. Al özüden satıp alsa bolmayt. Walau ba'a min nefsihi ege fi suratul ula. Birinci suratda aytdı, birden kendini satıp gel dep. Sat dep. Oşonu özüne satsa, av ishtara fi surat thani. Jawsi ikinci suratda birinci satıp gelse özüne satıp alsa, fa innal bay anda soda emne Mavquf. mavquf bolup ala ijazatil muvakkil. Muvakkilin ruhsatına toktop turat. Toktop turat. Munaqid negizi qaragıla. Soda baylandı. Bирок токтоп турат. Yani soda baylandı degeni toktop turat. Kayradan icap kabuldu жаңылашыкка şart emes. Toktop turat. Boldum dep koysam, razımın dep koysa boldu. Soda çıkıp kete berет. Fa in ajazal muvakkil kana qabula minhu demek muvakkil jaiz kılsa demek anı kabul dep düşünөбүз atat, ha? Эми азыр мен айткан нерселер келет. ويستثنى من الأصل المذكور في الفقرة 29 أن يبيع الأب مال ابنه الصغير من نفسه أو يشتري ماله لنفسه بشرط أن يكون بثمن المثل أو بما يتغابن فيه الناس عادة. Aha, жакшы. Сонун. Бирок биз азыркы айттык го. Yani tavalil иснаин тарафайл акд дедик го. Бул эреже болду, да? Эки адам акыттын эки тарабында туруш керек дегенчи. Вали болуш керек, болуш керек деген. Бул эреже болду. Бирок мына ушул эрежеден истисна болуп бөлүнүп чыккан бар. Ал дегени бир адам акыттын эки тарабынан болот деген түшүнүк бар. Ал кандай десе, ата өзүнүн баласынын, кичинекей баласынын малыны өзүнө сатса. Же болбосо өзүнө сатса, же болбосо сатып алса. Yani эмне дегени анын өзүнүн малын баласына сатып алса. Түшүнүктүү? Баласына сат. Биринчиде бала сатып алса. Bir şart, бирок бул жерде шарт каралат. Кандай десе, ошо сатып алынган буюм же болбосо нерселер саманил мисил болуш керек. Ушундай баалар негизи базарда кандай сатылат? Ошондой баа болуш керек. Мисалы үчүн баласыга үй келиптир да, үй бөлүнүптүр. Бул баламдыкы го деп туруп, өзү $100,000 турган үйдү $20,000 же болбосо $50,000 өзүнүн атына сатып алып жаздырып алса болбойт. Батыл болот да? Батыл болот. Ал же болбосо саманил мисил деген нерсе бар, базардагы баа. Базарда баа ушундай. Мисалы үчүн кумшекелер канчадан базар? Полный, бирдей эле баа дейли, 50 сом 60 сом, мисалы. Ошондой баа. Ау бима ятагабану фихи ан-насу адатан. Же болбосо тагабун деген нерсени билесиңерби? Тагабун, yani губун фахиш деген нерсе бар, анан губун ясир деген нерсе бар. Бул губун ясир дегени кандай? Тагабун дегени кумшекелдер Кыргызстан боюнча бардык жерде бирдей баада сатылабы? Же бир жерде 1 сом 2 сом айырма болот. Айырма бир аз. Шуну эмне деп коебуз? Тагабун насфи. Yani тагабун ясир. Бирок бир жерде 50 сом, бир жерде 100 сом болуп сатылабы? Андай сатылбайт да, туурабы? Демек 50 сомдук нерсени сен 100 сомго сатып берген болсоң, бул губун фахиш болот. Түшүнүктүү? Губун фахиш болгон жерде, бардык жерде сенде акың бар, кайра соданы бузганга. Губун фахиште. Сен билбей алып алдың. Өтө кымбат сатып берген. Өтө кымбат сатып берген да. Сен билбей алып алдың. Ошол жерде сага ыктыяр берилет, шариятча. Же содаңды жүргүз, разы болуп. Сен ыраазысыңбы? Өтө кымбат алып алганыңа. Айтасың да, мен алданып калыпмын дейсиң да. Басы өзү мындай эмес экен. Губун фахиш болгондугу үчүн соданы бузганга уруксат берет. Түшүнүктүү? Демек, ата дагы баласынын мүлкүн сатса же болбосо баласынын мүлкүн сатып алса өзүнүн каалагандай баада болбойт экен, а? Фима ятагабану нас же болбосо таманил мисил болуш керек. أما وصي اليتيم فلا يجوز له بيع مال اليتيم من نفسه أو شراؤه لنفسه إلا إذا كان فيه نفع ظاهر له. Демек, жетимдин василери, мындайча айтканда жоопкерчиликтүү адамдар, жетимге караган адамдар. Жетимде дагы өзүгө жараша эмнеси бар экен? Мал мүлкү бар экен да. Мисалы акчасы бар дейли. Же болбосо машина өткөн кайсы бир жол менен өткөн да, бирөө балким белек берип кеткен бир машинаны. Же болбосо ушу
чоңойсо мына үйгө ээ болот деп үйүнү белек кылып койгонбу, мисалчы. Эми анын мүлкү. Бирок карасаң бул жаш бала. Аны караган адамдар өзүнө сатып алайын десе, же болбосо анын акчасыга өзүнүн мүлкүн сатайын десе, балага бир гана пайда болсо жүрөт. Пайда болбосо жүрбөйт. Түшүнүктүүбү? Эми ушул нерсе атада каралбады. Пайдасы болсун болбосун дейбиз. Себеби ата болушунча баягы шафака дейт го, мээримдүүлүк, ырайымдуулук чоң да. Баласыга зыяндуулук негиз каалабайт да. Болушунча эле пайданы каалайт. Атада тухмат жок да мындайчы. Баласыга зыяндуулук кылат. Бирок мынада тухмат бар. Васийлетимдечи. Сен бул жөнөкөй эле бир адам сени карап жүрөт да мисалы. Ошондуктан пайдага каралат. Чындап бул жетимге пайдасы барбы? Ушул келишимдин пайдасы болсо соода жүрөт. Пайдасы болбосо анда соода жүрбөйт. بيع ما يرتكب المعصية به Yartakibu же tartakibu ekan. bu terk- بيع ما ترتكب المعصية به Ma'siyatu de. معصية به Aha. إن كان المشتري يريد ارتكاب معصية بما يشتريه فحكمه على وجوه آتية. Sonun, öte sonun. Mına bab, aytып аттым го, ианалыл маасия. Ошол эми. Бей'у ма бир нерсени саттың, кандай десе, ал нерсе менен күнөө жасай турган. Түшүнүктүүбү? Ал нерсе менен күнөө жасай турган нерсени саттың. Ошонун өкүмдөрү. إن كان المشتري يريد ارتكاب المعصية. Муштари нени каалап атат? Күнөө жасаны каалап атат. Бима ештарихи сатып алган буюму менен. Сатып алган нерсеси менен күнөө жасоону каалап атат. Демек анын өкүмү кандай болот десе, төмөндөгү түрдө болот өкүмү. Сенин сатканың кандай болот? Биринчиси. بنشي إن قصد البائع إعانة المشتري على المعصية بأن كان في نيته إعانته على تلك المعصية أو كان هناك تصريح في العقد بأن البائع يبيعه ليستعمله المشتري في المعصية مثل بيع العنب أو عصيره لاتخاذ الخمر. Жакшы. Демек, биринчи сүрөт бул мындай дейт, Баи максат кылды. Ачык айкын муштариге жардам берүүгө, ошол күнөөнүн түшүүсүнө. Муштари ушул күнөөнү жасоого, жаман ишти жасоого жардам берүүнү ким максат кылып атат? Баи максат кылып атат. Ал кандай десе, биан кана фи ниятихи. Анын ниетинде эле не бар? Ианату аля тилкел масе. Ниет кылып койду, ушул күнөөгө бир жардамдашып коеюн. Деби? Мисал үчүн сен билесиң да, перчатки бар го жана эле. Сен досуң мисал уруучулук кылат да, билесиң да. Анан өз перчатканы сатыш бул эмне? Бул адал да туурабы? Арам нерсе эмес да өзү. Бирок билип туруп сен аны билдиң, анык бул бирөөнүн үйгө уруулукка кирет экен. Отпечатка калып албаш керек. Сен ошол перчатка саткандыгың эмне максатта болуп атат? Анын уруучулук кылгандыгына, анын отпечаткалары калып калбагандыгына жардам болсун депген ниетте саткан болсоң, ошонун баардыгы арам болот. Сен билсең. Түшүнүктүүбү? Ушуну айтат, ниетинде болсо, ошо ау же болсо, унаке ушундай болсун, тасрих фил акытта же болсо ачык айкын эле айтып атасың да. Мынабы буюм мен бай айтат, буну сатат. Неге десе, муштари буну маасияга колдонсун деп. Телефон сатып атасың, веб камерада иштегендерге. Же болсо телефон деген камера дейин. Туурабы? Камера менен жакшы нерсени неме кылсаң болобу? Болот. Бирок анык билесиң, мына сага ушу факшылар келди. Даниэль Ажиевчи келди. Мага камера излеп жүрөт да. Мисалы, аны билесиң, ал анык ушундай жаман ишке колдонот. Сенин ошого саткандыгың бул эме. Же болсо сен ачык эле айтып сатасың да, ушуну вебке колдон депчи. Не болот? Болбойт да, ачык. Арам болот туурабы? Сарахат менен айтасың. Мисал үчүн бул жерде мисал бөлөк, бирок мен азыр эме кылдым. Мисал, инап өзү да затында арамбы? Жүзүм арамбы? Adamda. Адал да. Жүзүм канчасы жүзүм менен бизнес болуп атат. Же болсо инаптын эмнеси?
Асери Асери, согу. согу. Арамбы бул? Арам эмес, бирок бул нерселер сатасың кимге десе, заводко сатып атасың да. Заводко, арак заводко сатып атасың. Эмне болот? Арак завод эмне кылат аларды? Арак Арак жасайт да, туура анык билип турасың. Бихадихи сараха. Ау кана окпой берейин, а? Кана al-mabi mimma жосы эмне болот? Mimma la yustamal illa fil ma'siyah. Жосы ушундай бир буюм, аны сен кимге сатсаң дагы бул күнөөгө гана колдонулат. Мындай буттарды сатасың. Ал бутка эмне кылат десе, только сыйынат да. Туурабы? Ал башка нерсеге колдонулабы десе, колдонулбайт. Азыр мынабы кечке маасия бар го. Күнөө иштер, баягы денди сегип отурасың. Денди сегип башка нерсеге дагы колдонулабы? Ооба. Эмнеге колдонулат денди сегип? Только лахуда. Оюн күлкүгө колдонулат да, туурабы? Же андан башка нерсеге колдоно аласыңбы? Маасиядан бөлөк колдоно аласыңбы? Sony'ni эмнеде? PlayStation'дерде. Оюн күлкү. Только лахуда, туурабы? Пайдалуу эмес. Анын такыр бир жашоодо пайдасы тийбеген нерсе да. Ошол алаттарды, куралдарды сатуу эмне? Аллах алам. Ушул эмен бул только маасияга гана колдонулат бул нерсечи. Бизде күнөө дегенде только эле баягындай ачык айкын вебти тартканда эле түшүнөбүлбү? Бизде лаху дагы. Кээ бирки алымдар, мына силер футбол ойноп жүрөсүңөр го. Футболдун затына өзүгө карай турган болсок болбойт дейт. Бирок ал жерде максат ошо риядону, дене чындоону, ошондой бир максат кылган болсо ошондой болот дейт да. Заты да бул лаху жөн эле оюн күлкү, бул жыргалчылык баягындай. Анда ол неме PlayStation'де мисалы кээ адамдар отуруп мисалы зерик кетет, же мындай кыйналып кетет, өзүн бир аз көңүлүн көтөрүш үчүн ойнош мүмкүн. Ушундай немелер болот да. Шолар лаху негиз. Бекиз ойноп коюштук болсо. Неме? Аллах алам, ошо мындай сатса, биз арам дебесек да акылы шей карахият бар. Жок дегенде бунун макрух жасаган ишиң. Ошо денди сега сатып эме кылганы. Тартып атабы жакшы эле. Bir saat olur. Биз 2 саат кылабыз иншалла. Мына эме кылып кетет. Бирок мына жакшы болот да, мисалы мага жагып атат. Өзүнчө бир жаңы тема болуп, туурабы? Тассон. Аха. Биздин Demek sonama ellezî yu'bad fe inne lak haramun la yen'aqidu vel bâ'i'u âthim. Demek uşunday sodalardın türleri ne eken? Haram eken. Bunu menen soda baylanbayt deydi. Demek kaysı nerseleri menen eme bolot, adam masiya kılat dese, birincisi alifte aytdı, emin ba'ga ötöbüz, ha? Ba. Bul buna birinci suratda kaysı nerse eken? 3 nerseni aytdı. Niyetinde ne kılat? Tolka eme kılat. Niyetinde bilip turat, ушул арам ишке жасайт деп, экинчиси тасрих, ачык айкын айтат, мына менен ушундай жаман иш. Кастет сатып атат да. Мына кастет сатам, барып бирөөнү ур деп атат да. Масиягачы ачык айтат да, бирөөнү ур деп. Же болбосо мабинин өзүгө карайбыз. Мабинин өзү буюм, өзү бул эме арам нерсе экен да. Фи затихи болбойт, а? Нардаларчы. Ушундай эле негизи салаху бар элечи. Ошого биз эмендан жакшы окуп коюш керек негизи. Карахияттачы, ибаха деген эме барбы? Ибаха ва тахзир деп келет, маддаларчы. Ошону жакшы окуп коюш керек. Ошол жерде келет өкүмдөрү. Эң кызык темалар. Ба. أما إذا لم يقصد الباعي الإعانة على المعصية ولكن كان البيع سببا للمعصية فلا يحرم العقد، ولكن إذا كان سببا محركا فالبيع حرام، وإن لم يكن محركا وكان سببا قريبا بحيث يستخدم في المعصية في حالتها راهنة ولا يحتاج إلى صنعة جديدة من الفاعل كره تحريما. Demek экинчи нерсе бар экен. Бул маасияга себеп болгон нерсени сатып атат да. Мына жогоруда өзү билип туруп ачык айкын эле
бул арак заводко ташып атты го. Niyet olmak. Ниет болду, ачык эле айтып атты, же болбосо ачык баягы арам нерсени сатып атты, маабаттычы. Экинчиси болсо ушундай нерсени сатуу, бирок бул нерсе күнөөгө себеп болот. Негизи бул деле мындай карасаң ияналел масия экөө бири-бириге аябай жакын. Экөө мындай бирдей эле түшүнсөк болот, түшүнүктүүбү? Бирок эми эмне экен бул жерде? Амма ида лам яқсидил баи ияналел масия. Maksat kılmadı birincisini. Bunusunda. Бунусуда максат кылбады. Мен аны муну сатканда максат бул жаман нерсеге колдонсун депчи. Биринчиде мисалы бычак сатты. Билесиң, бычакты бул баягы элестет. Сен бычак сатып отурасың. Эки адам урушуп кетти да, урушуп атат, талашып атат. Бирөөсү келди, бычак канча сатмага десе, сатып бердиң. Бул биринчи сүрөт да. Билип турасың, азыр бычагыңды алат дагы тиги наркыны жок кылат, жарадар кылат же бир нерсе кылат. Билип турасың. Демек бул ачык айкын болсо эме уже бул эменин өкүмүнө алып калат. Биринчи алифтин өкүмүнө алат дагы харам. Түшүнүктүү? Бай батыл. Экинчиси бар, сен аны билбейсиң, бирок бычак сатасың. Сен аны билбейсиң, о нар жакта алысыраак жакта бирөө урушуп бычак издеп жүргөн экен да. Сен аны билбейсиң да, эмнеге алып атканын. Бирок сатып койдуң. Сен ага эме жооп бербейсиң. Себеп болуп калды, бирок ушундай бир себептер бар. Себептер дагы үчкө бөлүнөт дейт да. Сабабун мухаррикун, сабабун карибун, сабабун баидун депчи. Сабаб мухаррик бул эмелер. Адамдарга не деп коет? Адамдарга мына үйдү арендага берип атасың. Неге бул үйдү мындай чиркөө кылып алгыла депчи. Сабаб мухаррик. Сабаб даия. Сабаб карибке болсо бул мындай. Бир нерсени курал жарак сатып атасың. Бандиттергечи курал жарак сатып атасың. Сабаб кариб. Сабаб баид деген нерсе бар. Бул азыр мен айткан. Мисалы яхудтарга эмне сатып атасың? Темир сатып атасың. Яхудтарга оружие саткан болсоң, бул уже сабаб кариб. Даже буну биз эме десектен болот. Сабаб мухаррик деп да айтсак болот да. Оружие саткан. Болбойт, батыл. Ошондой, карагыла. Демек, валакин канал бай сабанын бирок сенин ушул соода кылгандыгың себеп болуп калды. Анын күнөөгө түшкөндүгүнө. Ушунда акыт арам болот десе, фала яхрумун акыт себебин билбедиң. Валакин бирок ида кана сабаб мухаррикан. Бирок сенин ушул себеби мухаррик болсо, анда кылган соодаң арам болот дейт, бул бай эмне болот экен? Haram болот. Харам болот экен. Эгерде сабаб мухаррик эмес, сабаб кариб болсочу, бихайсу юстахдан фил маси фи халатиха рахина. Азыркы турган абалында аны масияга колдонуу мүмкүн да. Ушундай себеп болсочу, вала яхтаж, яни ушу сабаб кариб демей кылып атат да. Вала яхтаж ал нерсе иля санатин жадидат минал фаил. Баягы турган абалда дароо аны күнөөгө жумшасаң болот. Кайрадан башкадан иштеп чыгып канга муктаждык жок да. Мисалы яхуттарга курал жарак сатып койдуң. Темир сатсаңчы, темирдин өзү менен бул масия кыла албайт. Андан курал жарак жасап атып, ал муктаж болсо санаатын жадидат минал фаилге муктаждык бар андачы. Ал макрух танзихи, макрух ва илля фа танзихан дейт. Себеп байит болгон болсо, макрух эмне болот экен? Tanzih жеңил болот. Жеңил макрух болот экен, الشرط الثالث لجواز البيع التراضي. يشترط لجواز البيع أن يكون برضاء المتعاقدين. Чарчабадыңар? Кете бердим. Меники келер мындай даңгал мындай. Түшүнүктүү? Кете бердик мындай. Окуй да. Азыр бар бир жатып алалы же телефон чукпайбыз да. Кете бердик. بيع المكره فاسد موقوف على إجازته بعد زوال الإكراه، فإن أجازه بعد زوال الإكراه نفذ البيع، وإن لم يجزه بطل، وبطل تصرفات المكره في ذلك المبيع. Demek biz эгер мындай эмелерди карасаңар,
Antarodin deb keladi da, ya'ni aqidu al-bay antarodin degan bir emelerni olib keladi da. Ikki tarafni roziligi kerak debchi. To'g'ri, rozichilik degan narsa bor, biroq rozichilik bu rukun emas. Sen rozichilikni keda bayqabay ham qolasan. To'g'rimi? Misol orqangdan biri senga emek qilib o'tadi da, sotmasang bo'lmaydi dedi. To'g'rimi? Men sen menga mukroh bo'lgan, majburlangan avalda kelib sotgan men qayerdan bilaman? Men savdo qilganim nega batil bo'lib qolsin? To'g'rimi? Men uni bilmayman. Bilgan bo'lsam, ne bo'ladi desa, sening emingga sening roziligingni to'xtab turadi. Roziligingni to'xtab turadi. Biroq sen keldingdan ijobdan qobildan qilvasan. Ho'kizning o'rtada ijobdan qobil bo'lsa, savdo baylanadimi? Taqir baylanmaydi. To'g'rimi? Rozilik bo'lsa, savdo baylanaveradi. Savdo baylanaveradi, biroq roziligini to'xtab turadi. Tushunarli? Bo'lsa fasid bo'lib qoladi. Rozilik yo'q bo'lsa. Batil bo'lib ketmaydi o'shunda davom. Demak, demak, savdodan jaiz bo'lish uchun, sahih bo'lish uchun mutaqidaynlardan rozi bo'lish kerak o'sha savdoga. Bayl mukruh fasidun mawqufun ala ijazatihi, demak, fasid deydi, batil emas. Ijazatihi ba'da zawal ikroh deydi. Fa in ajazahu ba'da zawal ikroh nafadal. Agarda ikroh yo'q bo'lsa-chi, ikrohni keltirsa-chi, bo'ldi, men roziman degan bo'lsa, savdo yurib ketaveradi. G'ayri nafidda. Demak, bu ikrohni nega kiradi? Shurutu nafad degan bor. Shartu nafad degan narsa bor. O'shanda hukmga kiradi. Shartu nafad deganda ikki qaraladi. Bu bayul fuduliniki, anan bayul mukrohda qoladi. O'sha ikki narsa shartu nafadga bo'ladi. Savdodan, ya'ni savdodan deymiz, munaqid deymiz, sihha deymiz. Biroq g'ayri nafid deb turamiz. Mavquf deb turamiz. Fuduli va nima bo'lib qoldi? Misol uchun, biri siz misoli bir qizni menga nikelab qo'ygan bo'lsangiz, nikah deb turadigan bo'lsa, shuni kelib turgan bo'lsangiz, Nikadagi shunda o'sha odam siz shunda fuduli bo'lib qolsa, shunday. Fuduli bo'lib qolsin. Fuduli degan bu yaxshimi, yomonmi negiz? Shunday. Negizi biz birinchi o'qiganda bunday jamon suratda elesi kelib qolganda mengacha fuduli deganda jamon bo'lib qolgan. Biroq nasamim deyli, fuduli, mana savdodan fudulini aytib berayin. Men bilam, seni ko'z do'stmiz. Buna sen kitobingni yoki telefoningni sotishing kerak deb yurasan-da, men bilamda. Sen aytding, "Uloq aka, mana shu telefon sota olmaysan" dedim. Ana qo'qqisdan edi, sen telefon muhtoj ekansan, telefonga olam deb yurding edi. Men ham bunun telefoni sotam deb o'tadi deb o'ylab, mana telefon olasizmi deb o'ylab, men dori savdo qilib berdim-da. To'g'ri, men senga yaxshilikni xohlabcha. O'sha uchurda sening ruxsatingga savdo mavquf g'ayri nafid bo'lib turadi-da. Sen shartu nafad yo'q bo'ldi, rozichilik tavba bo'lganlik sebepten. Tushunibmi? Biroq munaqid, ya'ni bu aytdi, ma'qulman deb qo'ysa bo'ldi, savdo yurib ketaveradi. Ya'ni boshqadan ijob qabulni jangidan aytish shart emas-da. Faynam egarda bu yerda men debdir, bu o'sha kitobda biroq batil debdir, ya'ni savdo batil bo'ladi debdir. Va batil tasarrufatul mukrihdan dag'in mukroh bor. Mukrih kim bu? Majburlagan odam. Majburlagan. Onun tasarrufatlari batil bo'lmaydi deydi. Deb sen menga shuni satqin deb, ya'ni tasarruflaridan batil bo'ladi. Alışım kerak deb o'zi olgan bo'lsa-chi. التفريد أول من تفريات الخمس. Demek bizga 5 masalalar deb keladi, emas-chi? Farqlarda o'sha rozichilik bo'yicha-chi, 3-shart bo'yicha, tarodi bo'yicha. على اشتراط الرضا الإكراه والضبط. الإكراه في حق البيع كون الشيء المكره به متلفا نفسا أو عضوا أو موجبا غما يعدم الرضا، فيدخل فيه التهديد بإيذاء النفس المكره أو بولده أو بوالده أو زوجه أو بأحد من ذي رحم محرم منه، سواء كان الإيذاء بدنيا أو ماليا أو برفع المكره إلى الظالم. Demek qaysi savdolar da hozir rozichiliklar topilmaydi desa, ikrohda topilmaydi. Dog'itda topilmaydi.
басмырлоо да, догот деген, икрох деген бул мажбурлоо. Икрох дегени бул өзү икрох деген кандай түшүнөбүз? Ошол турасын айтат. Икрох фи хаккил бай. Соданын акысында икрох. Ал кандай кайсыны биз өзү мукрох деп айтабыз? Кауни шай ал мукрох бихи мутлифан нафсан ау удван ау мужибан гамман ю'диму ридо дейт. Демек коркутуу. Мукрох деген мажбурланып атат да. Кайсыл нерсе менен сени мажбурлайт десе, мутлифан нафсан, сен өзүңдү жок кылып берем. Же болбосо колуңду кесип таштайм. Же болбосо ушундай бир нерсе, ал нерсе гам дейт го, жүрөктүн тынч эместигине важип кыла турган нерсе. Кандай десе, ыраазычылыкты жок кыла турган нерсе менен сени коркутат да. Түшүнүктүүбү? Ушул нерсени икрох деп айтабыз. Демек, бул икрохко нелер кирет десе, тахдид, коркутуу. Кантип? Бе идай нафсил мукрох. Мукрохтун өзүнө зыян берем дейт, же баласыга зыян берем дейт, же атасына зыян берем дейт, же аялына зыян берем дейт, же өзүгө махрам болгон махрамдардын бирөөсүнө зыян берем дейт. Айырмасы жок, зыяндуулук бул денесине болсун, же болбосо малыга болсун. Же болбосо кантип дагы коркутат десе, мукрохту залимге, сен о эмелерге, чорнилерге таштап коем дейт да. Чорнилер сен менен сүйлөшөт дейт да. Мынаны сатпасаң, о мурда Камчы Көлбаев шого апарып берем дейт. Демек, икрох деген түшүндүңөрбү? Икрох дегени бул жөн эле келип туруп, сени эме кылса, сат десе эле, сен сатпайм десең болот да. Эми элестет. Мен сага айттым да. Сатасың, сатпасаң болбойт деп атам да. Десем, биринчиден мен сени икрох кыла албайм. Сени баягындай сен мукрох болуп калбайсың. Мен мукрихтан боло албайм. Сен денеңе же болбосо малыңа мен зыян бере албайм да. Анан сен уулга айтып эле сатып бердим десең, содан байланып кете берет. Сага Камчы Көлбаев келип айтса, сат депчи. Себеби ал анык билесиң, сага зулумдук кылып коет да, мисалчы. Же болбосо ошол сыяктуу. Же болбосо мамлекетте мындай эме теле өтүмдүү бирөө бир эме кылып айтса, ошону мукрох деп айтабыз. والنفوذ غير المشروع نوع Кара, нуфуд деген бул өткөрүү деген. Түшүнүктүүбү? Нуфуд гойру машруу дегенден максат нуфуд адаби. Адеп менен сага догут деген да, басмырдуулук кылып коет. Азыр мисалы үчүн мына устаздарыңардан да окуп жүргөн. Китебиңди сат десе, мынчага берем десе, сен уялганыңдан дагы бересиңби? Же содалашасыңбы до конца? уялмай бересиң. Бересиң да тура. Сен разы болбосоң дагы бирок бересиң да. Неге десе, басмырдуулук бар да, догут деген нерсе бар да. Же болбосо нуфуз сен адеп менен адаби, сага адеп менен өткөрүп коет да сагачы. Өзүнүн сөзүнү, же болбосо содан адеби менен да жүргүзүп коет да. Сен андан коркпойсуң. Андан коркпойсуң. Бирок коркпосоң дагы сенде мартабасы бийик болгондуктан сен аны угасың. Догут деп айтат аны. Китеп саткан устаздар барбы? Догут разы болбосоң дагы эме кыла бересиң. Диянаттан болбойт негизи. Кудан боло берет. Түшүнүктүү? Демек бул эмне экен? Нуфуд гойру машруу деген Шариат кылган эмес экен да. Бул наун ахаф минал икрох. Икрохтон бул жеңилирээк түрү. Догут деген түшүнүктүү? Бир бул жерде да ыраазычылык жок да. والمقصود منه استغلال الجاه في الوصول إلى هدف ومجاله في العقود أن يستغل الإنسان جاهه ورتبته أو مهابته المعنوية للدخول في عقد مع من هو أدنى رتبة مثل الولد أمام الوالد أو تلميذ أمام الأستاذ أو المريد أمام الشيخ أو المرؤوس أمام الرئيس. Demek карагыла. Мында максат эмне экен десе, өзүнүн авторитетини колдонуп, пайдаланып, максатыга жетүү. Өзүнүн чоңдугуну, авторитетини истеглал деген эмне? Пайдалануу деген да. Ошону пайдаланып, максатына жетүүнү айтабыз, Демек, бул акытта инсан өзүнүн несе экен,
avtoritetini, o'zining martabasini ne qiladi? Qo'llanadi ekan, ha? Nega desa, o'sha aqdga kirish uchun o'zidan to'monroq odam bilan. Qaysi jag'idan desa, misol uchun bola otasi bilan savdolashsa, yo bo'lsa o'quvchi ustozi bilan savdolashsa, yo bo'lsa murid odam o'zining shayxi bilan savdolashsa, yo bo'lsa qolasidagilar boshchi bilan savdolashsa, fa iza thabata anna man huwa adna rutbatan dakhala fi aqdin tahta daqti man huwa a'la minhu rutbatan. Aldagandan keyin qachon ushbu narsalar ishga oshsa, sabit bo'lsa, adna rutbatan aqdga kiryotadi. Ne desa, mana rutbasi, darajasi buyuk bo'lgan odamdan emasman, dog'it menen. Tushunakli, dog'it aslida kiryotadi. Bihayth shunday lam yatamakkan min rafti ma maqtarahu. Al sunushdagi narsaga bosh tortib qo'yuga nesi yetmaydi, qudrati yetmaydi. Tushunakli? Fa dakhala fil aqd bi ragmi min kawnihi la yarda bihi ridan haqiqiyan. Ochiq, haqiqatan rozi bo'lsa dag'in, biroq aqdga kirib qo'yaverdi. Fal bay'u ma shunday soda. Shuni ne deb qo'yganmiz? Ma nufudu g'ayrul mashru' mamnu'un diyanatan. Diyanatan bo'lmaydi. Emnega egar deyma, biroq sharti bor. In alima al mutaaqid ma'hu, ana bilan kelishim tuzatgan odam bilsa, anna al-akhir, ikkinchi taraf la yatibu nafsu bil bay'. Savdoni yurgizgonga bunday rozi emas, la toyib deymiz-ku. Rozi emasligini bilsa. Bilib turasың, hozir sen men savdo qilsam, mening darajam buyukroq bo'lganlikdan, ustoz bo'lganlikdan seni savdo qilib o'tam, sen rozi emasing, bilib turibdan men savdo qilsam, o'shunisi men mamnun. O'shunisi mamnun. Aha. وإنما يدخل في البيع بسبب النفوذ. Hozir ne deydi? Men bu yoqda mana bitirib qo'yayin. Aha. Va innama yadkhulu fil bay bi sababi nufuz. Bu yerga shu nufuz sebebidan elimni oldi. Savdoga kirishda, al basmordoliq bo'ldi, ustamdalik bo'lganlikdan ila, walakin la waqada al bay bidun ikrah aw ittirar aw tagrir nafada al bay. Biroq savdo bo'layotadi, ikroh yo'q, majburlov yo'q, aldov yo'q. Anda savdo yurib ketaveradi. Nafada al bay. Tushunibdimi? Aha, demak, birinchi tafriga shu rasul qaralish kerak deganga ikroh bilan dog'itni aytdi. Dog'it ne deb aytdi desa, an-nufud g'ayr mashru' deb aytdi. Jo'sa an-nufud adabiy deb aytamiz. Adab bilan o'zini emasini ko'rib qo'yadi. O'tiraveradi. Savdo yuraveradi. Diyanatan mamnun. Xudo ancha Xudoga borsa aytadi, men seni zo'riqtadimmi deydi. Yo'q, bo'ldi, savdom joiz. Ikrohda-chi? Bo'lmaydi. Xudodan diyanatimdan. Diyanatan men babi avla bo'lmaydi. Bravo. Aha. Tafriya. Ikkinchi tafriya. Rasululloh bo'yicha ketdi o'zi. التفريق الثاني الاضطرار والاحتياج. بيع المضطر يختلف Hozir bir minut qarag'lar. Terror degan bor ekan, bu odam majbur bo'ladi. Ehtiyoj degan bor ekan, bu muhtojlik degan. Bu majburlik bilan muhtojlik, bunday qarasang bir-biriga o'ta yaqin termin bo'ladi, ha? Majburlik bilan muhtojlik. Emi ittiror degan ne desa, ehtiyoj degan ne desa, hozir tomonda kelayotgan, ha? Aha. بيع المضطر يختلف حكمه باختلاف نوع الاضطرار حسب ما يأتي. Aha. Demak, muttor boyaqi o'zi muttor degan qanday desa, o'sha denesini o'zini saqlab qolib turgan odamni muttor deydi. Buning hukmi o'sha ittirordan turining qanday turiga jarasha hukmdoridan har qanday bo'laveradi, al tomonda keladi deydi. 3 emani ittirorga 3 narsani aytib turadi. Aha. أن يكون الاضطرار بسبب إكراه من غيره فهو داخل في البيع المكره مكره حسب ما ذكر في المادة. Yaxshi. Demak, birinchi degan ittiror bo'lganligi nedan desa, boshqa birovdan ikroh bo'layotadi-da. Tushunibdimi? Demak, bu bayil mukroh degan hukmiga kirib qoladi, jo'g'orida aytilganda edi. Ikkinchisi. أن يضطر الرجل إلى شراء شيء أو بيعه في حالة مخمصة يخاف فيها على نفسه أو عياله إن لم يعقد البيع، مثل أن يكون جائعا ولا سبيل له إلى طعام إلا بأن يشتريه بثمن أكثر
أو بأن يبيع بعض ماله بثمن أقل بكثير من ثمن مثله، وإنما يفعله لدفع جوعه أو جوع عياله. وفي هذه الحالة إن باع أو اشترى بثمن المثل فالبيع صحيح، وإن كان بغبن فاحش فالبيع فاسد. ولكن في صورة الشراء في هذه الحالة يحل له تناول ما اشتراه لدفع حاجته، ولكن لا يجب عليه إلا ثمن المثل. Сонун. Эми истирор дегенден биз биринчи маселесин айттык, экинчи тараптан икрох болгон болсо, бул байыл мукрохун эле өкүмүн алат дедик. Ба деген сүрөтү бар. Ал сүрөттө мынау адам бир нерсени сатып алууга чындап эмне болуп атат, муктаж болуп атат. Же болсо бир нерсени сатууга муктаж болуп атат, кандай десе, халя махмадо дегени аябай мындай оор абалда турганда, түшүнөтүбү? Кыйынчылык абалда турат да. Ал кандай десе, оор абал ушундай түшүнүп атат. Яхофи фиха, ал абал ушундай, аля нафсихи. Өзүнө коркунучу бар. Же болсо үй бүлөсүнө коркунучу бар, эгерде сооданы келишимди түзбөсө. Келишим түзсө гой, коркунуч кетет. Ошо келишим соода кылбаса, өзүнө же болсо үй бүлөсүнө болгон коркунуч бар. Кандай десе, өтө ачка. Халатул махмада, түшүнөтүбү? Вала сабила иля таам, ал тамакка эч бир жол жок, бир гана аябай кымбат бага сатып алат. Же болсо өзүнүн малыны аябай арзан сатат да, баягы таманил мисилден да арзан сатып берет. Неге десе, ва иннама яфалуху, ушул нерселерди аткарып атат, өзүнүн курсагыны ачтыгын кетириш үчүн. Же болсо үй бүлөсүнүн тойгоз үчүн, Ушул абалда эгер бир нерсени сатса же сатып алса, кандай десе, таманил мисил менен сатып атат, же болсо таманил мисил менен сатып атат. Азыр магазинге атышка калып барсаң, матамга барсаң, сага өз басында сатса нормальныйбы? Нормально. Бирок сага раз ачка калдың, слишком болбой калдың да. Барсаң, башка эме жок, магазин жок. Аябай кымбат сатса, сен ыраазы эмессиң, туурабы? Туурабы? Ыраазы эмессиң. Айла жоктон, бирок бир нерсени сатып болсо да алышың керек, же болсо кымбат акчаң болсо, кымбат болсо да ошону сатып алышың керек, туурабы? Өзүнүн басында болгон болсо эмне болот дедик? Бай сахих дедик. Инкена бигубн фахиш, анда бай фасид болот. Содан фасид болот. Валакин фи сурати широ фи хадиhi халати, сен айласыздыктан эмне кылтасың, аны сатып алатасыңбы? Сатып алатасың. Билип атасың, бай фасид болуп атышын, бирок яхилу лаху, сага адал болот, танавул маштараху, сатып алган нерсеңди жешиң адал болот, муктаждын кетириш үчүн. Бирок сага кандай акча бериш керек десе, таманил мисил берет. Таманил мисил деген кыймат басым бересиң. Казыга барсаң, казы ушинтип чечип берет. Бербейм десең, сага эме бар да, рухсат бар. Неге сен 5 сомдук нерсени 20 сомдон саткансың деп? جيم أن يحتاج المرء إلى البيع إلى البيع بسبب إفلاسه أو مطالبة دائنه أو ليس داخلا في الاضطرار في المعنى المصطلح. فالبيع الذي عقده صحيح ولو كان بغبن، ولكن يكره لمن يتعامل معه أن يغبنه في مثل هذه الحالة. Жакшы. Демек, мынабы бул эмне десе, бул ихтияж деген мааниде. Истирор эмес, ихтияж, мынабы. Жимди ихтияж деп. Бир адам банкрот болуп калган адамдарды көп эле көрөбүз, жашоодо. Баягы эмелерди көрөбүз го. Акча горит дегендерди билесиңерби? Машинаны сатам, горит, сатпасам болбойт депчи. Туурабы? Муктаждыгынан сатып атат да. Ал акчаны алат да эмне? Карызга төлөйт. Себеби мына карыздар талап болуп атат. Дайини. Же болсо ифлас, банкрот болуп калган, кайра товарын жаңылаш керек да. Болбосо болбойт. Үйүн сатыш керек же машина сатыш керек. Ушул адам содасы кандай болот десе, валайса дахилан фил иттирор бимаанал мустар. Бул азыркы иттирордун өкүмүнө кирбейт. Өзү мейли муттар болуп турса да, бул ихтияж, Фальбай аллади акадаху, бирок сатып атканы сахих боло берет. Валакана бигум, мейли бунун кандай болсо, губун менен болсо дагы, Валакин юкрох, макрух карахат кайерде болсо, лиман ятаамал ма, бирок ким муну менен содалашып аткан болсо, айягбунаху
Dimitri hadil uşul avaldan bir paydalanyp kalayın dep turup bilesiň azır bolup misal kreditke jabış gerek da. Kredit misal mına maşinany satıp kreditke jabış gerek. Japbasa arzan japbasa bul jerde ne bolup ketet dese penya aябай ösüp ketet misal. Анан бул байкуш ойлонуп атат да, демек мындан арзаныраак сатып туруп, кредитти жапканым жакшыраак болот, чемпиония көтөрүлүп кеткенден көрө. Деп ушундай акча гарип болуп турган учурда сен билип туруп аны менен ошодон пайдаланып калайын деп туруп мамиле кылгандыгың сен үчүн бул макрух. Мусулманга мындай иш жарашпайт. Бирок казыны алдайм эле, содан байланасы байлана берет негизи. Түшүнүктүүбү? Ошондой кылайлыбы? Эмне бул аз болуп калдыбы? Мына эмеге чейин кылып койсокпу дедим да. 36-га чейин. Болот да. Эмне кылайлы?